Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kadir tündün, Laylatul Kadır'dın özünün belgileri var. Hadiste aytıldı, men sizlerge Kadir tündün kaysıl tünde ekenin bildirүү üçün çıkkan elem, balançı menen balançının janjaldaşıp kalgаны sebep esimden çıkıp ketти, mындан эми жакшылыкты үмүт кыламын деп айтты Пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir tündün alamаттары, Laylatul Kadır'dın Kadir tündün belgileri oşol tünde bolot, je Kadir tündün akırkı wagында bolot, je Kadir tündön keyin bolot. Oşonduktan Kadir tündün özünün ajıralıp turgan, ayırmalanıp turgan belgileri var. Eğer pendenin жүрөгү таза болсо, Allah'a жақын пенде болсо, ibadatta bekem pende болсо, ал муну сезет. Ошол белгилердин бири, ошол пенденин көкүрөгү ачылат. Мындайча айтканда, жүрөгү тынчтыкты сезет. Жүрөктө бир тарлык болбойт. Муну ким сезет? Жүрөгү таза адам сезет. Ал эми жүрөгү таза болбосо, муну сезбейт. Мындайча айтканда, ибадатта бекем болбосо, Аллахты эстебесе, Аллахтын зикринен бейкабар болсо, мындайча айтканда, гафил болсо, муну сезбейт. Кээ-бир алымдар айтышат, ошол жүрөктүн ошол тынчтыкты сезүүсү, жүрөктө тынчтык болуусунун себеби периштелер көп түшүп, шайтандар качып кетет экен. Шайтандар качып кетсе, көкүрөктө тарлык, мунун баарысы кетет. Киши өзүн руханий тараптан жеңил сезет. Мына ушул түндө болгон көкүрөктүн ачылып кеңейүүсүн, жүрөктөгү тынчтыкты пенде башка түндөрдө сезбейт. Аллах Таала Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde "Selamun hiye hatta matla'il fajr" oşol tanga çeyin tınçtık bolot деп айтқан. Бұл түн берекелерге толы, жақшылықтарға толы түн болот. Бұл түндүн сыпаты аятта айтылгандай тынчтык болот. Мына ошондуктан Кадыр түндүн белгилеринин бири Аллахка жакын пенде, Аллахты көп эстеген пенде мына ушул жүрөгүндө тынчтыкты сезет. Ошол тынчтыкты буга чейинки түндөрдө сезген эмес. Жүрөгүндө тарлык болбойт. Мына ушул Кадыр түндүн ажыралып турган белгилеринин бири болуп саналат. Жана ошондой эле дагы айта турган болсок, бул түндө аба ырайы орточо болот, ысык да болбойт, суук да болбойт. Мына ушул хадистерде, сахих риваяттарда келген. Ал эми бул түнү ит үрбөйт, жана суулар тынч, толкун болбой тынч болуп калат деген нерселер, мына ушундай айтылган сөздөр негизи жок, далили жок сөздөр. Мына ошондуктан пенде мына ушул 1000 айдан жакшы болгон, же 1000 айлык амалдан жакшы болгон мына ушул түндү ошол канимет билип, мына ушул түндө көптөгөн жакшылыктарга, көптөгөн ибадаттарга аткарып калууга, көптөгөн жакшы иштерди аткарып калууга аракет кылып калуубуз керек. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.